Эң биринчи ойлонбостон туруп презентацияга жазуучу шрифттерден, тамгалардан баштайлы. Себеби көп учурларда биз даярдап барган презентациялар башка компьютерге салганда анын тамгалары окулбай же башаламан башка шрифтке өтүп кеткен учурлар ар бирибиздин башыбызда бар. Эмне үчүн андай болушу мүмкүн? Эң эле негизги маселе бул биздин компьютерде орнотулган шрифттен тамганын башка компьютерде жок экендиги. Анткени ар бир компьютерге орнотулган операциондук система өзүндө бар орнотулган программанын негизинде гана функцияларды аткара алат. Андан алыска кете албайт. Ошондуктан биз ал компьютерге орнотулбаган шрифт менен маалымат даярдап барсак, ал система такыр эле окуй албай калат же өзүнө орнотулган башка бир шрифт менен окууга аракет кылып көрөт. Эгер такыр эле окубай койсо, биздин жазуулардын ордуна кандайдыр бир түшүнүксүз белгилер пайда болуп калат же биздин тамгалар башка бир тамгаларга ооп өтүп, маалыматтагы иреттүүлүк бузулат, башаламандык пайда болот. Бул албетте жагымдуу көрүнүш эмес. Көпчүлүк учурда биз эң тамгаларын коебуз деп, биздин программисттер иштеп чыккан Өктөм Times, Жанузак Times шрифттерин пайдаланып, жыйынтыгында жогоркудай абалга туш болобуз. Анткени аты аталган шрифттер эң тамгаларын жазуу функциясына ээ болгону менен, бирок ошол эле учурда алар системалык стандарттуу шрифттердин катарына кирбейт. Тактап айтканда, алар кошумча киргизилген шрифттерден болуп саналат. Стандартты шрифттер деген эмне? Стандартты шрифттер булар компьютерге операциондук система Windows XP, Windows 7, 8, 10 орнотулганда кошо системалар менен орнотулган автоматтык түрдө кошулган шрифттер. Ошол стандартты шрифт менен текст терип, дүйнөдөгү каалаган компьютерге салып ача алабыз. Демек, презентация жасоодо баш оорутма маселесине кабылбоо үчүн ошол стандарттуу шрифттерди пайдалануу артыкчылык кылат. Ал стандарттуу шрифттердин бизде арбын пайдаланылганы жана көп функциялуулары Times New Roman, Calibri, Cambria, Tahoma өңдүлөр. Ушу аталган шрифттер менен маалымат киргизсек, эч кандай маселе жаралбайт. Бул шрифттерде кыргыз тилине зарыл деген эң тамгалары да камтылган. Эгер кыргызча тамгалар кошо орнотулган мындай клавиатура болсо, компьютердин тилин кыргызчага которуп, кыйналбай жаза беребиз. А эгер ноутбук, нетбук же компьютердеги клавиатура мындай эмес болсо, ал деле маселе эмес. Болгону аты аталган 3 тамганы терүүнүн өзүнө таандык комбинациялары бар. Мисалы, компьютердин тилин кыргызчага которуп, клавиатурадан оң жактагы альтка кошо О тамгасын бассак Ö, альтка У'ну кошо бассак Ü, ошол эле альтка N'ны кошо бассак Ң тамгалары жазылат. Демек, системадагы стандарттуу шрифттерди пайдалануу зарыл. Сүрөттөр. Сүрөт эмне экендигин билебиз. Бирок алардын форматы тууралуу билбегендер болуусу мүмкүн. Мына ошол сүрөттүн форматы тууралуу сөз кылабыз. Сүрөттөрдүн JPEG, TIFF, PNG, PCD сыяктуу бир нече форматтары бар. Булардын кимиси кандай экендигине токтоло турбай, бизге керектүү JPEG, PNG жана иконкалар тууралуу сөз кылабыз. Себеби презентацияга дал ушулар керектүү. JPEG форматы биз пайдаланып жүргөн кадимки картиналар, сүрөттөр, фотолор. Булар бизге тааныш. Ал эми PNG бир аз башкачараак. Тактап айтканда, булардын өзгөчөлүгү фонунда эч нерсе жок жеке жалгыз объект экендиги. Мисалы, бул JPEG. Бул объект жана ага кошо дагы башка объекттер жана анын артында фону бар. Ал эми бул сүрөт PNG. Анткени анын артында эч кандай фон жок. Ал жалгыз. Же жалгыз эмес, башка объекттер дагы бар, бирок фонунда эч нерсе жок. Буларды ар түрдүү проекттерге ийкемдүү пайдаланууга болот. Интернет булактарынан издегенде да, мисалы, алманы издесек, алма PNG деп жанына форматын жазып издесек, кыйналбай табабыз. Кийинкиси иконкалар. Же кичинекей сүрөттөр десек да болот. Булар башкалардан айырмаланып, көлөмү кичине болот. Маалымат берүүчү белги катары кабыл алынат жана PNG форматында болот. Интернет булактарынан иконкалар деп издейбиз. Анда аты аталган сүрөттүн форматтарын пайдаланып презентация даярдайлы.
Биздин презентациянын оюбуздан чыгарган баяны төмөнгөдөй болсун. Кыргызстанда 1,6 миллион адам социалдык желелердин активдүү колдонуучулары болуп саналат. Алардын 20% ВКонтакте, 20% Instagram, 13% Twitter, 47% Facebook колдонушат. Эми ушул маалыматты иллюстрациялайбыз. Презентация, өлчөмү, область анимации жана область выделения. Дизайны. Кыргызстанда болжол менен 1,6 миллион адам социалдык желелердин колдонуучулары болуп саналат деген маалыматты 3кө бөлүп жазалы. Вставка, надпись. Кыргызстанда болжол менен форматтайбыз. Бул жерге жайгаштыралы. Ушул эле жазууну белгилеп, Ctrl+C, кийин Ctrl+V командаларын клавиатурадан басып, көчүрүп алабыз. Жазууну өчүрүп, ордуна 1,6 миллион адам дегенди жазалы. Башкачараак түс берип коебуз. Башкалардын арасынан өзгөчөлөнүп турганы жакшы. Биринчи текстти белгилеп, дагы көчүрөбүз. Анын ордуна социалдык желелердин колдонуучулары болуп саналат деп жазабыз. Форматын тууралап, башкаларга тегиздеп жайгаштырабыз. Жазуу өзү эле болуп калбоосу үчүн бир PNG форматтагы сүрөт кошолу. Вставка, рисунки, папкадан интернеттен көчүрүп койгон сүрөт, вставить. Өлчөмүн тууралайбыз. Бул баяндоочу катары катышат. Аркасына көлөкө кошсок да болот. Бир аз реалдуулукка жакындайт. Болду, даяр болду. Бул PNG форматындагы сүрөт болгондугу үчүн бул презентация менен бир бүтүндүккө бириккендей болду. Эми буларга пайда болуу анимацияларын берели. Биринчи бул баяндамачы чыкканы жакшы. Андыктан ушундан баштайбыз. Анимация, вылет, параметры эффектов ушул турган жагынан сол жактан чыкканы жакшы. После предыдущего. Эгер өзүбүз башкалары десек, албетте по щелчку командасына калтырабыз. Анимациянын узактыгы 0,5 секунда. Кийинкиси тексттин башталышы. Кыргызстанда болжол менен. Анимация, вылет, параметры эффектов жогору жактан после предыдущего 0,25 секунда. Дароо эле баяндамачыны шаштырып чыкпай, жарым секунда артырактан чыккан оң болчудай. Андыктан задержка 0,5 секунда. Эми өзүнө чейинки анимацияны жарым секунда күтүп, кийин чыгат. Кийин экинчи текстке да анимация беребиз. Анимация ага деле вылет, параметры эффектов оң жактан чыгат. Сүйлөмдүн башталышынын артынан дароо эле чыксын десек, после предыдущего. Узактыгы 0,25 секунда. Тексттин кийинки бул бөлүгүнө анимация беребиз. Анимация, вылет, параметры эффектов төмөн жактан, после предыдущего, узактыгы 0,25 секунда. Бүттүк. Эми эмнелерди жасадык көрөлү. Эң сонун дагы маалымат кошолу. Канчасы Facebook, канчасы Instagram, канчасы Twitter пайдалангандыгын диаграмма менен берген туура. Андыктан вставка, диаграмма, линейчатая, окей. Конструктордон ылайыктуусун тандайбыз. Маалымат киргизүүчү таблицасындагы жазууларды оңдойбуз. Бул жерде 4 категория бар да, ар бир категорияда 3төн ряд бар. Категориялардын биринчисин Facebook, экинчисин Twitter, үчүнчүсүн ВКонтакте, төртүнчүсүн Instagram деп өзгөртөлү. Бизге ар бир категорияга бирден эле ряд керек. Бул таблицадагы көк сызык маалыматты камтыган аянт. Аны акырын бурчуна барып,
Мындай сызыкча пайда болгондо мыштын сол кнопкасын кое бербей басып, керектүү аянтка чоңойтобуз же кичинертебиз. Биз кичинерттик. 4 категория менен бир рядты камтыган аянтка алып келдик эле, бул жакка да ошондой көрүнүш келип түштү. 1 миллион 600 000 адамдын 37% Facebook, 17% Twitter, 30% Instagram, 20% ВКонтакте колдонот деген маалымат бердик. Ичиндеги тексттер бир аз көңүрт. Андыктан ошол текстти белгилеп, форматтан же главнаядан түсүн ачык кылып коелу. Жанына дагы бир баяндамачы кошолу. Вставка, рисунки, папка, сүрөт, вставить. Көлөкө берели. Анимация, вылет, оңдон солго, после предыдущего, узактыгы 0,25 секунда. Диаграмманы белгилеп, анимация, появление, параметры эффектов, солдон оңго, жана по элементам категории. Башталышы после предыдущего, узактыгы 0,5 секунда. Бул анимациялардагы автоматтык түрдө биринин артынан экинчиси ишке аша берет. Эми ар бир социалдык желенин аталышынын тушуна ошолорду билдирген иконкаларды коелу. Вставка, рисунки, папкадан төртөөн тең белгилеп, вставить. Өлчөмдөрүн тууралап, ар бирин өз аталыштарынын тушуна коелу да, баарын белгилеп, баарына бирдей анимация берели. После предыдущего узактыгы 0,25 секунда. Текшерели. Эми ар бир слайдтын переходторун жайгаштыралы. Биринчи слайд бул дагы пошелчку эмес, өз алдынча автоматтык түрдө алмаша берүүсү керек. Ошондуктан пошелчкудан команданы алып, послеге беребиз. Эми канча убакыттан кийин кеч калбай же эрте алмашып кетпөөс үчүн анимациядан ар бир анимациянын убактысын эсептейли. Бул объекттин анимациясы 0,5, а мунуку 0,25 жана задержкасы менен 0,75, а мунуку 0,25, мунуку да 0,25. Баары биригип жалпы сумма 1,75. Демек переход 2 секундтан кийин деп берели. Кийинки слайдтында анимацияларын эсептеп чыгып, переходко убактысын көрсөтөбүз. Баарын аткардык. Текшеребиз. Сонун, бирок музыка жетишпейт. Биринчи слайдка баралы. Вставка, звук, аудиофайлы на компьютере, музыка, вставить. Инструменттер панели, воспроизведение, воспроизводить в фоне, болду. Коюп көрөлү. Эң сонун. Бул албетте кыска видео ролик болуп калды. Эгер презентация катары пайдалануу керек болсо, после предыдущего ордуна пошелчкуну коюп, мыш менен башкарып презентация жасай беребиз. Муну эми
видео катары сактаган оң. Демек, файл, экспорт, создать видео, максимальный размер, сопровождение аудио, создать видео. Атын жазабыз, сактайбыз. Бул жердеги экспорт видео бүткүчө күтүп турабыз.